Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен биргеликте кыргыз тили предметинин онлайн сабагын баштайбыз. Сабакка катышуу үчүн окуу куралдарыбызды жаныбызга камдап алабыз. Сабактын жүрүшүндө керектүү негизги маалыматтарды беттерибизге белгилеп жазып алабыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз кызматчы сөздөр. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты кызматчы сөздөр деген эмне? Алардын маани берүүчү жана өзгөчө сөз түркүмдөрүнүн айырмачылыктары кандай экенин, сүйлөмдөгү аткарган милдети тууралуу маалымат алабыз. Кана балдар, сааттын түзүлүшү, анын аткарган кызматы тууралуу бир азга ойлонолу. Биздин бүгүнкү сабак менен сааттын кандай байланышы бар деп ойлойсуңар? Саатта 1-ден 12-ге чейинки сандар болсо, ал эми кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Убакытты так көрсөтүү үчүн саатта 3 жебе болсо, сөз түркүмдөрү аткарган кызматына карай 3 топко бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, кызматчы сөздөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү. Булардын ичинен биз токтолуп турган бөлүм кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр өз ара байламталар, жан добуштор, бөлүкчөлөр, мадал сөздөр болуп 4кө бөлүнөт. Кыргыз тилиндеги кээ бир сөздөр өз алдынча турганда лексикалык бир мааниге ээ болсо, айрымдары лексикалык мааниге ээ боло албайт. Мисалы, балапан куштун же башка канаттуунун баласы. Бул сөздүн лексикалык мааниси. Ал эми менен, жана, үчүн деген сыяктуу жана башка сөздөр өз алдынча турганда эч кандай маанини билдирбейт. Демек, өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Булар маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып, өз алдынча турганда сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алышпайт. Мисалы, 21 мартта күн менен түн теңелет. Баарыбыздын максатыбыз жаркын келечек үчүн күрөшүү. Мында менен жана күрөшүү деген кызматчы сөздөр катышты. Булар сөз менен сөздү байланыштыруу кызматын аткарды. Берген маанилерине карай кызматчы сөздөр 4кө бөлүнөт. Жан добуштор, байламталар, бөлүкчөлөр, мадал сөздөр. Жан добушторго аркылуу, сайын, сыяктуу, үчүн, боюнча, жөнүндө, карай, көздөй жана башка сөздөр кирсе, байламталар жана, менен, да, ал эми, себеби, бирок, же болбосо, жана да. Бөлүкчөлөргө кана, эле, эң, өтө, дагы, аябай жана башка ушу сыяктуу. Ал эми мадал сөздөр албетте, арине, шексиз, балким, мүмкүн, сыягы, сөзсүз жана башка ушул сыяктуу сөздөрдүн баардыгы бириктелип кызматчы сөздөрдү түзөт экен. Балдар, айткылачы, кол саатты кайсы колго тагуу керек? Ал эми бул тууралуу кандай маалыматтар бар экен? Бирге назар салып окуйбуз.
Азыркы күндө кол сааттар эң керектүү буюмдардын бирине айланды. Аны көбүнчө кооздук үчүн же заманбап аксессуар катары пайдаланышат. Негизи кол сааттардын келип чыгуу тарыхы чөнтөк сааттар менен болгон. 1868-жылы биринчилерден болуп, браслет катары кол сааттар жасалган. Бул көбүнчө аялдарга арналган ювелирдик саат болгон. Биринчи дүйнөлүк согушта алар мырзалар арасында да кеңири колдонула баштаган. Анткени аскерлер үчүн саатты колго тагып жүргөн ыңгайлуу болгон. Сааттын пайда болгонуна көп жылдар болсо да, көпчүлүк адамдар аны кайсы колго таккан туура экендиги жөнүндө тартышып келишет. Балдар, силер сааттын тарыхы тууралуу же саат менен байланышкан кандай кызыктуу маалыматтарды билесиңер? Албетте, буларды комментарийге белгилеп калтырабыз. Эми тексттин андан аркы бөлүгү менен таанышабыз. Экинчи тыным. Улитардык теориянын негизинде кол саатты жардамчы колго таккан жакшы. Себеби жумушчу колго такса иш убагында жолтоо болушу мүмкүн. Ошондой эле сындырып алуу же ар кандай зыян келтирүү коркунучу көп болот. Сол колго таккан ыңгайлуу болот. Ал эми сологой адамдар оң колго тагынуусуна сунуш берилет. Мырзалар үчүн кол саатты этика боюнча сол колго гана тагуу керек. Ал мырзалар үчүн кооздук үчүн эмес, анын мүнөзүн айтып туруучу буюм катары эсептелет. Эгер мырза жетишээрлик даражада активист жана бүткүл дүйнөгө өзүнүн жакшы ойлорун жеткирип иш жасаган адам болсо, оң колго таккан жакшыраак. Айымдар бул суроо үчүн баш оорутпай эле койсо болот. Анткени алар кол саатты каалаган колуна такса болот. Эгер айым дайыма офистеги стилди карманса, сол колго тагынышы мүмкүн. Ал эми мырзалар аткаруучу кызматтарда иштесе гана сол колуна такса болот. Жыйынтыктап айтканда, кол саатты кайсы колго такпаңыз, негизгиси сизге ыңгайлуу жана туура убакыт көрсөтүп турса болгону. Демек балдар, саатты кайсы колго такпайлы, ал бизге ыңгайлуу болсо, эң башкысы ошол нерсе жана убакытты так көрсөтүп турганы маанилүү. Эми текст боюнча аткарылуучу тапшырмалар. Текстти дептерге көчүрүп жазып, кызматчы сөздөрдүн алдын сызабыз. Кызматчы сөздөрдүн кандай түрлөрү катышкандыгын аныктайбыз. Саат тууралуу кызыктуу маалыматтарды интернет тармагынан өз алдынча таап окуйбуз жана аларды комментарийде бөлүшөбүз. Кийинки тапшырма кызматчы сөздөрдү катыштырып, мекенимдин жазы аталышындагы текст жазабыз. Балдар, бүгүнкү кызматчы сөздөргө арналган сабагыбыз ушун менен соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, бул даректерге кайрылып жооп алсаңар болот. Ал эми теманы бул маалымат менен гана чектелип калбастан, окуу китебиндеги материалдар менен бекемдеп салыштырып окуйбуз. Жана берилген тапшырма көнүгүүлөрдү аткарабыз. Аткарылган тапшырмаларды мугалимдерибизге жөнөтүп, текшертебиз. Кайрадан кийинки сабак аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.